Табылды айтсаң, азыркы жогорку кеңештин абалы боюнча кандай ойдосуң? Жогорку кеңештин абалы боюнча коомдо ар кандай түрдүү сөздөр бар. Мен өзүм мынакей жакында эле эл өкүлү болуп шайланып келдим. Ичине кирип эми аралашып аткан учурум, чын айтайын. Анан так кесе азырча мындай бир бетке айта албайм. Сырттагы айткандарды белгилүү эми адамдар эмес. Бирок ичин анализдеп туруп мен балким жакын арада эгер сурай турган болсоң, жогорку кеңеш мындай экен, мындай иштер кылат экен, же мындай болуп калыптыр деген сыяктуу мисалга жооп берсем болот. Сыртта жүргөн адам катары анализдеп кандай баа берет элең? Жогорку кеңеш эми Ишмердүүлүгүнө, ошол жакта депутаттардын ишмердүүлүгүнө мисалычы. жогорку кеңештин негизги 3 функциясы бар да. Мыйзам кабыл алуу, мыйзам көзөмөлдөө жана эл өкүлчүлүгү деп. Качан болбосун, кандай башкаруу болбосун, менин түшүнүгүмдө жогорку кеңеш эгерде күчтүү боло турган болсо, депутаттар, кароо бийлиги, башка тараптар эсептешет. Биз парламентаризмди көрүп калдык. Мисалы, башкарууда парламентаризм болгондо жогорку кеңештин орду аябай чоң болчу. Ал кезде өкмөт башчынын кабинетин, министрлерди жогорку кеңеш бекитип берет эле да. Жогорку кеңеш эсептешчү. Бүгүнкү күндө биз толук кандуу президенттик башкаруу өткөн үчүн азыр дайындоолордо жогорку кеңештин орду жок. Мыйзам кабыл алат, бюджет бекитилет жана баягы коомдук маанилүү маселелерде пикирлерин айтат. Ошон үчүн мурдагыдай жогорку кеңештин орду бааланбай калды. Бирок эгерде депутаттар баягы сапаттуу, талаптуу, өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзө турган болсо, кандай башкаруу болбосун, кандай учур болбосун, менимче ким болбосун эсептешсе керек эле да. Бул жагынан ошол органды, мисалы мен иштеп аткан органдын өзүнүн ишмердүүлүгүнө жараша баа берип калат окшойт да.